Assalamu alaikum туугандар. Мына кече көптөн чалуулар болду, бирок көбүнө жооп бере алган жокмун. Анткени мындай кече мен чөп түшүрдүм. Чөптүн 30% түштү буюрса. Бул чөптөр рулону 300 кг болот, 300 кг. Мен дагы 63 рулон алдым. Дагы 230 рулон алышым керек. Достор, мына шу чөп кышка даяргерчилик ушундай болот bizde. Бул чөптөр луговой чөптөр деп айтат. Ушул өзү эмеден өсүп чыккан. Ошону чөптөрдү оруп келет. Атайын оруучулар бар өзүнүн техникасы менен. Анан бизге сатат ушинтип достор. Ошо кыштын даяргерчилиги өтө маанилүү. Ошондуктан телефон албай калсам же алып калып мен чөп жүктөп жатам, түшүрүп жатам десем, таарынбаңыздар. Арада өзүмдүн ишимди дагы улантып кетишим керек. Ошол достор. Ушундай иштерим бар, мени таарынбаңыздар. Буюрса үйлөр чыга баштады. Үйлөрдүн ээлери бирден көңүп чалышып атат. Мен да үйүм сатат элем деп. Ошондуктан буюрса үй алам дегендер да аябай көп болуп атат. Боло берсин, анткени айылда эл калбай жатат. Биздин эл келип калса, биздин момун мусулмандар келип калса, биригишип бир жакшы иштерди баштап, чогуу жакшы иштерди баштасак болот достор. Саламатта болуңуздар. Адамдар сурайт, мына жемиң ушул жерде калып кетеби? Калып кетет. Ушул жерде калат. Менде ангар жок, навес жок. Ошондуктан ушул жерде калат. Кандай болуп калат? Мына үстү жагы бир 10 сантиметрдей паңдап көгөрүп кетет. Ичи момундай кургак болуп, таза болуп кала берет анан. Ошо достор. Ушундай. Көрдүңөрбү? Жакшы нерсе. Башка айла жок. Бир 30%, 25% кадимкидей мусор болуп калып кетет. Аны чыгарып беребиз. Айла жок достор. Ушундай болсо дагы жем берсек болот. Бүгүн видеого чоң бир видео чыгат, буюрса жаңы видео. Күтүңүздөр. Мен барып тартып келем буюрса. Assalamu alaikum dostlar.